Бүтүндөй союздук өлкөлөрдү кара тумоодой каптаган репрессия, кандуу 37-жыл, элибиздин келечегине балта чапкан жыл, эл душманы улутчул деген жалаага кабылган шерлер, бир кезде алыскы калаалардан билим алып, ошол билимдин аркасында элге журтка пайда гана келтирем дегенден башка максат жок эле. Репрессия — бул сталиндик мезгилдеги мамлекет тарабынан колдонулуучу жазалоо чарасы, көбүн атуу аркылуу өлүмгө тартуу. Жалпы жонунан 1937 жылдын августунан баштап 1938 жылдын ноябрына чейин НКВД 1,5 миллион кишини камакка алган. Алардын 1 миллиондон ашууну сот жообуна тартылып, 600 миңден ашуун киши атылган. Орточо алганда күнүнө 1,5 миң киши атылып турган. Атууга өкүм кылынгандардан сырткары 115 миң киши тергөө учурунда каза тапкан. Башкача айтканда, кыйноолордон көз жумган. Көпчүлүк тарыхчылардын пикиринде Кыргызстандан 40 миңге чукул киши 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан кийин 1938 жылы улутчул, эл душманы деген жалаа менен